Ар дайым Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сынга кабылып келген Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кече комитеттин жыйынына катышып, кайрадан эле кагуунун алдында калды. Министрдин ишмердүүлүгүнө ичи чыкпаган эл өкүлдөрү Бейшеналиевдин дары саясатын сынга алышты. Алар өлкөдө дары-дармек жетишсиздигине байланыштуу маселе барган сайын курчуп жатканын белгилешип, министрдин реформасынан дайын жок экенин бетине айтышты. Жеке дарыканалардан арзан болот деген максатта түзүлгөн элеманда эмнеге дарылардын баасы кымбат деген суроого министр аталган аптеканы Неман жеке дарыканасына салыштырып, экөө тең бирдей дарыкана деп бул жолу да балп этти. Бейшеналиевдин дары саясатына ичи чыкпай жаткан Жогорку Кеңеште Бейшеналиев бул жолу көз жумгандардын айрым органдарын донор кылууга уруксат берүү маселесин көтөрүп, эл өкүлдөрүнүн оозун ачырды. Министр Кыргызстанда донор табуу эң негизги көйгөй экенин айтып, көз жумгандан кийин жана ыктыярдуу донор болууга уруксат берүү каралып жатканын кошумчалады. Бир реформасы аягына чыкпай, экинчи реформасын сунуштап, эл өкүлдөрүнүн айласын кетирген Алымкадыр Бейшеналиевдин депутаттардын алдындагы жагдайын Нурзат Көчүмкулова кенен айтып берсин. Министр өзү келиш керек эле да, Еркалбекти кырбай коюшуңар керек эле да. Анан билбейм, бул эрке министр болду, чынында эрке министр да. Бир элдин маселеси менен телефон чалсаң, деге эле депутаттардын звоногун албайт. Деге эле кыйраткансып дайыма немеде, командировкада, каякта командировкада, региондон да көрбөйбүз аны. Анан эле тиги дайыма президенттин атын колдонот да, дайыма президенттин атын сатып, дайыма колдонот. Мен президент менен жүрөмүн дейт. Алымкадыр авам деле Париж менен Бостондо жүрсө керек. Ылдый түшкүлө. Айсулу Дөлөтбаковна, Алымкадыр Садинович каякта? Жооп берсеңиз. Александрович эмнеге деле Түптө больница ачылып атат бүгүнчү. Каякта? Түптө, Үскү көл областында. Алымкадыр Зурдинович. Соцблокты реформалаш керек. Реформаны көрө элекпиз биз. Шприцтерди айтпай эле турам, ал шприцтерге азыр кирип кетебиз вообще элечи бир ушунчалык вообще жооп бере албай каласагачы. Ишмердүүлүгү жагынан Кыргызстандагы эң чуулгандуу министрлердин катарын толуктаган Ал Тургай чорный хирург деген кайманы аты бар Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразычылыктар айтылып, депутаттар тарабынан ар дайым сынга кабылып келет. Ал Тургай аймактагы ооруканалардан кабар албай, эл өкүлдөрү көтөргөн маселелерде көзөмөлдөнбөй, өткөн 2024-жылдагы жыйындарга келбей жатканы айтылып келген Алымкадыр Бейшеналиев жаңырган жылдын 2-айында кайрадан депутаттар жемесин угуп, Жогорку Кеңештин ыйман нуру депутаттык тобу менен ишеним фракциясынын жыйынында пайда болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөбүздө бүгүнкү күндө дары-дармектердин маселеси абдан курч бойдон калууда. Бардык биздин жарандардын керектөөсүн камсыз кылууда бир топ кыйынчылыктарга туш тугуп атат. Натыйжада турмуштагы эң зарыл болгон керектүү дары-дармектердин баасы кескин өсүп кетти. Бул боюнча тынчсыздануулар коомчулукта аябай чоң. Андыктан сиздер бир аткаруу бийлиги, өкмөт эске алсаңыздар, көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Алымкадыр Бейшеналиевдин барган жеринен сынга кабылуу анын ишмердүүлүгүндө салтка айлангандай. Бул иретта жыйында депутаттар менен министрдин ортосунда дары-дармек боюнча талаш-тартыш жаралды. Анда эл өкүлдөрү Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы Кыргызстанды толук дары-дармек менен камсыздай албай жатканы сынга кабылды. Мында мамлекеттик деп айтылып, бирок жеке аптекалардан баасы арзан болбогон Эламан дарыканасынын ишмердүүлүгү жөнүндө маселе көтөрүлдү. Кыргыз фармациянын иши эмне үчүн жылган жок? Сиз өзүнүз актаган жок да, бул туурабы? Дары-дармек арзан болгон жок. Биз Эламан аптекасында дары-дармек арзан деп элдин баарын, пенсионерлердин баарын жөнөттүк. Ал жакта болгон эле биз биринчи башында сүйлөшкөндө 50% арзандаш керек деп сүйлөшкөнбүз. Кийин 30-га түштүңөр, кийин 20-га түштүңөр. Ошо менен азыр өзүн-өзү Кыргыз фармация реализация кыла алган жок. Белгилүү болгондой, буга чейин аталган министр башка жеке дарыканалардагы дармектерден арзан болоорун айтып, мамлекеттик деп Эламан аптекаларын ачып, кызыл тасмасын кесип келген. Бирок иш жүзүндө андай болбой, жеке дарыканалардан эч бир айырмасы жок эле сатылып жатканы коомчулук тарабынан эле эмес, эл өкүлдөрү да айтып чыгышты. Ал эми барган жеринде балп этирип келген Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик деп ачкан аптекаларын жеке менчик болгон Неман дарыканаларына салыштырып парламенттин оозун ачырды. Атиги Эламанда сатылган акча Кыргыз фармациядан алынган жок. Ал өзү элге жардам берели деп келип атат. Ошон үчүн бул жерде көбү путать этип атат да Кыргыз фармация менен Эламандычы. Эламан деген
Неман деп койгула. Кичине арзаныраак алып келип аткан Неман. Элемандагы ошо элге арзан дары дармек менен камсыз кылабыз деген максатта ачылган аптекалар да, туурабы? Эмне үчүн биз Неман деп ойлошубуз керек? Анда частный болуп кетет да. Неман частный да. Мен сизге дагы айтып атам да. Элемандын биз законду азыркы кезде уставды менять этели деп атабыз. Садыр Кожоевичке да чыктык. Устав боюнча биз кыргыз фармацияда арзан баада келип атат. Ошол дарыны биз Элеманга алсак, шотный палата менен КГБ келип текшерип туруп бизди салып кетип атат. Башка сөздү айтып атасыз. Эл башка сөздү айтып атат да, ошон үчүн көйгөй азайбай жатат деген себеби ошол. Эмне үчүн сиздер иштеп атасыздар? Мына көйгөй азайган жок. Оптимизация жок бизде. Алиге чейин мына Минздравга барган жок. Ал арада эл өкүлү министрден кыргыз фармация ишканасынын жетекчиси эмне үчүн кызматтан алынганын сурады. Бейшеналиев болсо, мамлекет башчы Садыр Нуркожоевичтен сураңыздар деген жооп айтып, жоопкерчиликти президентке жүктөй салды. Ал баары освоение болду, Анда кыргыз фармациянын жетекчиси эмне үчүн жумуштан кетти? Садыр Нуркожоевичтен сураңыздар. Эмнеге бу основаниясын айтып койсоңуз болот да. Основаниясын мен айта албайт экенмин. Садыр Кожоевич өзү мага приказ берди. Bir сааттын ичинде уволить этти, мен 1 сааттын ичинде уволить эттим. Менимче уюштуруу иштерин алып барган эмес. Реализация болбоптур. Азыр 600 миллион, 800 миллион бөлдүк беле? Жок, ал жерде бардыгы иш жүзүндө эмес, өзүнүн личный эмесине кетти да. Аны улай депутат Нурбек Сыдыгалиев да Элеман дарыкана тармагынын ишмердүүлүгүнө кызыгып, дары дармектер менен камсыз кылуу, аймактардагы дарыгерлердин жетишсиздиги тууралуу маселелерди көтөрдү. Дарылардын баалары арзан болот дегенсиз да. Ошо мындай кыскача айтып бересиз, канча жерге ачтыңыз аптекаларды? Ошо больницалардын иштерин ачып атасыз да. Азыркы сатып аткан жанагы компаниялар бар да, ошолор менен баалардын разницалары кандай болуп атат? Өткөндөн кече дагы биздин төрага да айтып кетти, ушу баарлар аптека дарылардын баары кымбат болуп атат депчи. Дарылардын баары кымбаттап атат. Эң түшүнөгөндө жогорку кеңеш 12%ге эндесин кеттиңер. Ошол кошулду. Ошентсе дагы Элеманда азыркы кезде Элеманда 15-20% арзан болуп атат. Мен сиздерге берем. Элеман деген госкомпания да? Элеман деген өзүнчө ГП кылган. Бул сиздерге карай сиздин астыңызда, туурабы? Бул 30% мага, 70% Фугиге. Андан сырткары депутат Рустамбек Советбек уулу учурда медицина тармагындагылардын айлык маянасына кызыкты. Ага чейин министр алардын айлыгы көтөрүлгөнүн айтканы менен иш жүзүндө андай эмес деп жатышканын билдирген эл өкүлү. Медицина тармагындагылар канча айлыкка иштерин тактады? 60 миңден 120 миңче деп атаса, ишеничтүү айтып жатасыз. Канча врач алат? Кайсы жердегилер алат? Так бар да сизде министр. Менде абдан так бар. Так бар, а? Так бар. Фамилиясыңыз фамилиясына берем, 13 миң. Канча адам, канча процент ошонун? 60 миңден 120 миңче алган врачтардын. 60 миңден 120га чейин бир 40% алат. 40%, да? Бирок тактап анда бересиз да? Кат жүзүнө. Берем сиз кат жүзүнө. Бирок андай эмес экен, сиз айткандай. Аз экен да андай алгандар. Министр өлкөдө жалпысынан 70 миң медицина кызматкери эмгектенерин, алардын 15 миңи дарыгер, 33 миңи медайымдар экенин белгиледи. Анда жалпысынан медицина тармагында иштегендердин 40%, 60 миңден 120 миң сомго чейин алат дейт Бейшеналиев. Ошондо сиз кайсыл аймактагыларды айтып атасыз, врачтар? Ошо 60 миңге алган. Жок, жазып туруңуз, мен перечислять этейин. Ош областынан баштайын: Чоң Алай, Алай, Араван, Кара Суу, Ноокат. Баткенден десеңиз, Баткенден да айтып берем. Эң эле чоң проблема бул жерде Ош шаары менен Бишкек шаары болуп атат. Ош шаарындагы врачтардын менен Бишкек шаарындагы врачтардын центрде иштегендердики 15 миңден 20 миңге чейин эле. Биз анда көтөрөлү деп атабыз. Ал эми Иман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин ишмердүүлүгүнө токтолуп, дары дармектерди каттоонун так тартибинин жоктугу тууралуу сөз кылып, коррупциялык тобокелдиктерди жоюу керек деген кошумчалады. Негизи эле бүт ооруканаларда, бүт бар стоматологиялардан баштап медициналык утилизация азыр кандай болуп уюштурулган? Сурооңуз жакшы. Биз бул боюнча дагы иш алып барып атабыз. Биздики утилизацияны
ар бир больница өзү убагында кылат, санэпидстанцияны текшерет. Кайсы канализацияга кетет ошо утилизация болгон калдыктар? Утилизация болгон калдыктардын ар биринин өзүнүн ар бир эменин медицинский эменин өзүнүн эмелери бар да. Нелери бар? Требованиялар бар. Жок, ошо кайсы Мисалы канализацияларга мынакей шприцтерди, эмелерди, тиги вата тигиндей мындайларды биз ошол жерден эле утилизация кылып туруп, общий эме мусорго кетет. көрдүңүзбү? Общий мусоркага кетип А эгер тиги мисал кылсак, тиги эмеден чыкканда, сут медэкспертен чыккан, патанатомиядан чыккан тиги булардыкын биз ал жерди биздин өзүнүн хранить эте турган требованиясы бар, ошол жака хранить. Кайсы жерде хранить этесиздер? Мисал кылсак, суд медэкспертиясы жанагы эмеден чыккандардыкы Бишкектин кладбищесинде кылабыз. Өзүнчө требования бар. Кладбищеде ошондой эме барбы? Оборудование барбы бизде? Биологиялык эме калдыктарды утилизация жасаган. Жок, мен сиздерге айтып атпайм, патанатомиядан, суд медэкспертен чыккан биздин жанагы күнүгө бизде Бишкек ар бир шаарда операционныйдан ар бир больницадан чыккан Ошо биологиялыктарды азыр мен баягы шприцтерди айтпай эле турам, ал шприцтерге азыр кирип кетебиз вообще элечи бир анын ушунчалык вообще жооп бере албай каласагачы. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө Алымкадыр Бейшеналиев маркумдун 7-8 органын алса боло турганын белгиледи. Министр донор табуу эң негизги көйгөй экенин айтып, көз жумгандан кийин жана ыктыярдуу донор болууга уруксат берүү каралып жатканын кошумчалап, бул боюнча диний жактан дагы имам молдолор менен сүйлөшүп, алардын каршылыгы жок экенин билдирди. Бул религиозный жагынан дагы биз имамдар менен сүйлөшүп, молдолор менен сүйлөшүп, алардан дагы противоречие жок экенин кагаз жүзүндө алдык. Эң үчүн дегенде трупный пересадкага өтсөк, бир эле адамдан 7-8 органды алса болот. Бул боорду, основной көп жерлерде азыр трупный пересадкада боор кылынат. Эң үчүн азыркы кезде бизде донорлор жок болуп атат. Экинчиден бөйрөк алынат. Үчүнчүдөн костный мозг алынат. Ретикулитный клеткалар алынат. Легкие алынат. Основной бул жерде жүрөк алынат. Буга чейин коомчулуктун ар кандай сын пикирлерине карабай реформа жасап, медицина тармагын заманбап жана жеткиликтүү кыла турганын убадалаган министрдин айткандарынан, же бир реформасынан дайын жок деп анын ишмердүүлүгүнө ичи чыкпаган эл өкүлдөрү менен коомчулук бул ирет маркумдун органдарын трансплантациялоо маселесин кандай кабыл алат, азырынча ачык бойдон калууда. Ал эми министрдин бул жолку балп эткенине өлкө башчы кандай жооп берет, убакыт көрсөтөт. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.